Көпчүлүк кыздардын жүрөгүн арбап алган кыргыз эстрадасынын жаркын жылдызынын бири бүгүн бизде конокто Аяр. Аяр мырза албетте жаркылдаган. Маанайыңыз жакшыбы? Маанайыбыз жакшы, буюрса кутмандаңыздар менен. Жаңы жылга даярдык кандай? Саналуу 5 эле күн калыптыр. Жаңы жылга даярдык буюрса жакшы болуп атат. Ошо ата-энем, бир туугандарым менен тозолуу деп даярданып атабыз. Негизи үй-бүлөлүк. Кичимекеңизге аттанасыз. Ооба. Жакшы. Аяр, сиз ар дайым образыңыздын негизги элементи катары мындай укмуштуудай башкача жасалгылооңуз бар да. Анан бир жөрөлүгү барбы? Балким жаңы жылдын астында же жаңы клиптин алдында кыркып же болбосо чачка тийишпейсизби? Жаңы жылга жаңы чач менен киребизби же ушул бойдон калабы? Негизи ушул прическа ушу чач менен жүргөнүмө көп болуп калыптыр. 5-6 жыл болуптур. Анан ушул жаңы жылда өзгөртөйүн деген жакшы ой тилек бар. Өзгөртөм. Чын эле өзгөртөсүзбү? Кандай болот? Азыркы көп чач жагын такыр алып саласыз дагы бир аз айрым сүзүп ыргыт. чөмөлөппү? Ооба, чөмөлөп. Жакшы. Жакын арада демек күтсөк болот экен. Сиз үчүн быйылкы жыл кандай жемиштерди, кандай ийгиликтерди алып келди? Мен үчүн чын айтсам жакшы жыл болду. Жакшы жеңиштер болду, көп жакшы ийгиликтер болду. Клип тарттык, жакшы ырларды жаздык. Анан буюрса келерки жылдагы ошондой эле жакшы ийгиликтер менен күтүп алып тозулат деген. Кандай белектерген жакшы көрөсүз? Апаңызга, балким сүйлөшкөн кызыңызга, эжеңизге дегендей. Былтыр ошо апама жакшы белек, алтын сөйкө ошо белек кылган болчумун. Быйыл азыр ойлонуп атам. Эмне кылам, дагы эле ойлонуп атам. Көпчүлүк учурда ошол кооздуктарды. Ооба. Эң сонун Алтын азаматсыз. бул бриллиант сөйкө. Башка вариант жок дегендей. Бриллиант тажы деп коюму? Өзүңүз авто сүйүүчүлөр катарын толуктап калган экенсиз. Сизге ошол авто белектерди берген күндөр болду эле. Деги эле авто менен болгон мамилеңиз кышында жолдор тайгылак кыйналбай элесизби, жакшыбы бардыгы? Кышында негизи ойлогом кыйналам го деп, анткени мен ошол быйыл биринчи жолу өзүмдүн жеке автоунаамды алып ошо рульда жүрөм. Тажрыйбаңыз айдоо учурда. Анан ойлогом болчумун, кыйын болот десем жок, баары жакшы эле болуп атат. Азырынча ойдогудай көнүшүп кеттим. Кыштан аман сен чыгып алыңыз анда эмесе. Өзүңүздүн азыр кырдай турган ыргыздын сөзүн дагы ободон дагы жазган жайыңыз бар экен. Демек, Аяр бир гана аткаруучу эмес, обончу дагы обочулардын катарын толуктап бара жатабы? Ооба десем жаңылышпайм, анткени буга чейин ушу репертуарыбызда 16дай ырыбыз бар. Ошонун 4-өсүн өзүм жазып турум. Сөзүн дагы, обон дагы. Анан бул 4-үнчүсү болуп калат. Сиз текстти жана обонду жаратканда балким акындар менен же композиторлор менен кеңешип турасызбы? Сөзсүз. Сөзсүз түрдө кеңешесиз. Азаматсыз. Жакшы. Эми Аяр, сиз байкы ар бир Кыргызстан сахнасында жүргөн жылдыздын өзүнүн бир образы болот. Сиз ар дайым мындай жаш, анан эч качан карабай тургандай, анан бир жаркылдаган жигиттин образын алып жүрөсүз да, бул образда ар дайым бирдей деңгээлде алып жүрүү оңой болтон иштердин бири болбосо керек. Кандай десем, күнүмдүк жашоодо кандай болсо ошондой эле жүрө беребиз. Анан образыбыз болгон чачыбызды оңдоп койсок керек. Болду. Үйүпчү. Ооба. Калган ошо үйдөгүдөй эле болуп жүрө беребиз. Азыр сиз ырдай турган ырдын аталышы? Менин апам деп аталат. Менин апам. Ооба, биздин апалар аман болсун. Бардыгыбыздын апаларыбыз негизи дүйнөнү тең салмакта кармап турган биздин апалар эмеспи? Аял заты, анан апаларыбыз аман болсо бардыгы жакшы болот деген ойдомун. Бейишенин таманда деп бекер жерин айтып калса керек. Келиңиз анда ушул чыгармаңызды аткарып бериңиз, биздин жалпы теле көрүүчүлөр үчүн күтүп калса керек. Рахмат сизге, Аяр. Келе жаткан жаңы жылыңыз жакшылыктардын жылы болсун. Үйдөгүлөргө салам айтып барыңыз. Эми стойко өтүп берсеңиз. Биз болсо коштошуп коелук, Канышай. Убакыт келип жетти. Бүгүн биз айтканбыз 26 декабрь, эртең 27-си, анан 8-и, 9-у, 30-у, 31-и достор жаңы жылга мына саналуу күндөр калды. Ушул жуманын эсебинен биз 2017-жылдын босогосун аттап, жаңы жыл, жаңы күч, жаңы дем менен киришебиз. Бүгүн биз белектер тууралуу. Туура, бүгүн биз белектер тууралуу кеп кылдык. Деги эле программанын алкагында сиздерге пайдалуу болду деп чын жүрөгүбүздөн ишенебиз. Биз кааласак дагы, каалабасак дагы мезгили соңуна келип жетти. Биздин программабыздын бүгүнкү мезгили демекчибиз. Ал эми
Эми биз программабызды дагы албетте сүйүктүү азыгыбыз Жардин кофеси менен жыйынтыктамакчыбыз. Сиздин бүгүнкү күнүңүздүн мыкты башаты, мыкты таңдын башаты демекчи. Жардин кофеси дүйнө жүзүндөгү эң мыкты сапаттуу кофелердин катарын толуктайт. Билик катары дагы суна турган болсок да жаман билик болбосо керек. Жардин кофеси сиздин жакшы манайыңыздын кызматында жашоо чебери болгун келеби? Анда Жардин кофенин ар бир даамын сезип ич деп айтылат экен. Программабыз ушуну менен соңуна келип жетти. Коштошорго дагы мезгил келди демекчи. Бүгүн кызматыңыздарда менин таланттуу кесиптешим Эркин Нурбаев болду. Жана менден дагы таланттуураак кесиптешим Канышай Арыспекова достор. Сүйөбүз го сүйөбүз. Бар болуңуздар. Аяр менин апам силер үчүн. Көрбей қалсам мені сағынған, мерім төгіп маға жалынған. Қағылайын балам садаған деп апам, жан дүйнөсүн маға ғана арнаған. Менин апам, жаным апам, жашомдо тирегим, көлүм бермедим. Апам, сагынбачы, картайбай жүрө бер, нурун төгө бер. Апам, түн уйкумду бөлүп өстүрдүм, тентек кылсам күлүп көтөрдүм. Күнөө кылсам мени кечиргин, ак сүтүңдү актайм апа ишенгин. Менин апам, жаным апам, жашомдо тирегим, көлүм бермедим. Апам, сагынбачы, картайбай жүрө бер, нурун төгө бер. Апам, кадылайын береке, мени апаке, дүйнөдө бир да теңдеши жок. Апа, менин апам, жаным апам, жашомдо тирегим, көлүм бермедим. Апам, сагынбачы, картайбай жүрө бер, нурун төгө бер. Апам,